Ар жума сайын сиздердин добушуңуздар менен мыкты клиптерди аныктаган Суперхит кайрадан сиздер менен бирге. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле сынактын шарты боюнча эң көп упай алган клип алдыга чыгып, жана ошондой эле эң аз упай алган клип сынактан четтетилет. Бул жуманын жыйынтыгы боюнча Куралбек Чокоевдун аткаруусундагы Кокон Гүлас аттуу чыгарма эң аз упай алып калып, сынагыбыздан четтетилди. Андыктан өзүңүзгө жаккан чыгармага добуш бериңиз, колдооңуз, алдыңкы орундардан орун алып, сыйлуу тизмеге узашына көмөкчү болуңуз. Четтетилген клиптин ордун жаңы чыгарма Мирбек Атабековдун аткаруусундагы Жолуктуң неге аттуу чыгарма толуктайт. Мега жылдыз Мирбек Атабеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Мирбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсыздарбы, сулуу айым Нуржан жана ошондой эле Супер ТВ телекөрүүчүлөрү. Мен абдан кубанычтамын. Сиздер мени көрбөсөңүздөр дагы, мени көрүп жатканыңыздарга мен андан да ашык кубанычтамын сиздерге. Баарыңыздарга салам айтамын. Эми сиздин аткарууңуздагы Жолуктуң неге аттуу чыгарма биздин катарыбызда сизди чын дилибизден куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мен негизинен ушул сиздердин тизмеңиздерге клиптерим кирип, ошол жактан дагы бир өзүнүн ордун ээлейм деп даярданып турганына да кубанычтамын. Мен ойлойм, Супер ТВ көрүүчүлөрү сөзсүз түрдө мени колдойт деп бир чоң ишеничим бар. Мирбек мырза, айтсаңыз, кайсыл ырды аткарабаңыз, кайсыл ырды ырдабаңыз, клиптериңиз деги эле сиздин чыгармачылыгыңыздагы бардык аткарган ырларыңыз бат элге тарап, хит болуп, бат жайылат. Мунун сыры эмнеде болду экен? Бунун сыры деген бардык нерсеге өзүңдүн чын жүрөгүң менен, сүйүүң менен мамиле кылсаң, ошонун бир натыйжасы жемиштүү болот деп ойлоймун. Анан баягы акча табуунун максатында ырлар жазсаң, ал албетте эл деле аны сезип калат. Бул менин оюмча бул бардыгы ушул чындык жана ошондой эле таза мамиле, бул жакшы бир сырлардын бири болуш керек деп ойлойм. Акыркы тартылган чыгармаңыз буга чейинки клиптерден эмнеси менен айырмаланат? Бул чыгарма, бул клиптин айырмасы, бул жерде биз кичине сулууракпыз. Анан бул жерде сулуу айымдар тартылат. Андан тышкары дагы бул эң эле акыркы техникаларга тартылган, Кыргызстанда ошол келген. Анан бул клиптин эң эле башкы идеясы ошол Мирлан Саткынбаев, клипмейкер, ошол инсан жараткан. Бул жерде эч кандай мааниси бар бир сюжет деле жок. Бул жөн эле кооз жана ошондой эле элдерге жага турган ырга ылайыктуу бир клип тарттык деп айтсам болот. Бул жерде деген командада ушул адамдар көп. Бул жерде Женя деген бир байкебиз бар. Ошол жакта проекторлорду, ошол жакта экрандардын баарын бизге светтерди коюп, жакшы бизге мүмкүнчүлүк түзүп берди. Анан ушу Топташ студиясына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айтсаңыз, тартуу иштерине жалпы канча убакыт кетти? Тартуу иштерине тарткан бир күнүн ичинде тартканга аракет кылдык. Себеп дегенде техника аябай кымбат болчу. Анын баарын арендага алып 2 күнгө болсо чыгашасы 2 эсе кымбат болуп кетет. Клипке даярдануу ошол процесси 1 айдай созулду деп айтсам болот. Ошол чыгармаларыңыздардагы кыздарды өзүңүз тандайсызбы же клипмейкер тандайбы? Ар кандай болуп калат. Өзүм да тандаймын, клипмейкер да тандайт. Бирок бир четинен өзүн тандаган кыздар клипмейкерге жакпай калышы мүмкүн. Ага жаккан кыздар мага жакпай калып, ушинтип ортону табыш абдан кыйын болуп жатты. Негизинен ушул негизги каарманды табыш абдан кыйын болду бизге. Анан Эрин Абай кызын тартабыз деп чечим кылганда, бирок ага чейин кастинг да кылып, өзүбүз да башка тааныштар аркылуу да издегенбиз кыздарды. Анан клип тарткан күндү деген кыздар даяр болуп калды. Бир 2-3 кыз даяр болуп калды да. Анан ошол айымдардын баарын тартканга жетишип калдык деп айтсам болот. Эми мына ушул акыркы тартылган чыгарманын бюджети боюнча гонорар канча төлөндү? Эми бюджети так маалыматым жок. Себеп дегенде бир бюджетке такалган менен кээде болуп кетет, андан ашып кетет, кээде андан аз болуп калат. Бирок бул клипке деген мурдагы клиптерге караганда бир топ эле каражат кетти деп айтсам болот. Себеп дегенде негизинен жанагындай кандай айтсам, кээ бир ырлар болот, арзан каражат кеткенде деле просмотрлар, көрөрмандары көбүрөөк болот да. Кээ бирлер кымбат клип тарткан маалда деле аз болуп калышы мүмкүн, кээде көп болуп калышы мүмкүн. Бул деген баягы бир гана клиптен көз каранды эмес, ырдын өзүнөн да көз каранды. Ыр эгерде жакшы болсо, мисалы, начар клип болсо деле аны ырды жакшы көрүп көргөндөр болот экен да. Ошол себептен бардыгы бири-бирине
айкалышып турат, көз каранды деп айтсам болот. Биздин чакыруубузду кабыл алып, алтында болгон убактыңызды бөлүп бизге келип, оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик. Рахмат, мен дагы көптөн бери ушул Супер ТВ телекөрүүчүлөр менен маекке аздан чыгып калдык, бирок эмкиде Кудайым буйруса мен убадамды берем, көп көрүшүп турабыз. Барыңыздарга салам айтамын. Аман эсен туруңуздар, барыңыздарга бакыт каалайм. Чоң рахмат. Сиздерге дагы. Чоң рахмат. Алдыда жолуктуң неге? Сезимдерди толгоп азгырдың беле, кызыгып көңүл бөлсөң мага, жаңылдым дебе, менен сүйгөн тагдырым сенде. Сүйдүрүп тузагыңа саласың, түшүнбөй эле, сыздатып гана ойдо жок койгон талабың бүчүдөй беле. Өзүмдегидегине болдум, сенсиз күндөрүм эми гана, туйласың гана сен неге сүйгөн жанды табышмагыңа. Гөлүсүңдүн нурда себеле, сенин сүйүң мага келеле, кол кармаша дайым экөөбүз, жүрүлүчү жаным эртеле. Тамыздың беле, жүрөктүң гана дегдеген жай алдырчу, барысы сенде. Булуккан, жабыркаган жанга бир жок дегенде, жолукпастан алысың неге. Сүйдүрүп тузагыңа саласың, түшүнбөй эле, сыздатып гана ойдо жок койгон талабың бүчүдөй беле. Өзүмдегидегине болдум, сенсиз күндөрүм эми гана, туйласың гана сен неге сүйгөн жанды табышмагыңа. Гөлүсүңдүн нурда себеле, сенин сүйүң мага келеле, кол кармаша дайым экөөбүз, жүрүлүчү жаным эртеле. Көңүл көтөргөн чыгармасы Биле Биле менен Айдана Дека сынагыбыздын 9-орунунда. Татынбай биле биле биле, менен бирге сагынычты таратып, биз сага учуп баратып. Күлүп жаша, жашоону сүйүп жаша демекчи. Жашоосу бизди бир гана жакшы көзөрмендер коштосун. Сезбек Исканалиевдин аткаруусундагы Күлүп жаша аттуу чыгарма 8-орунда. Gülüp yaşa, yaşonu suyup yaşa, бүгүн күндөн калбай туруп ырдап башта. Алтынай Нарбаеванын аткаруусундагы сүйүшкөндөргө арналып жазылган чыгарма Түгөйүмө бул жумада ылдыйлап 7-орунда. Сапарлашым түгөйүм сагынарым, сүйгөн жарым
жүрегім жалынарым. Ал эми сынагыбыздын 6-чы тизмегинде болсо дуэт чыгарма Анжелика жана ошондой эле Дайыр Исмадияровдун аткаруусундагы Кызыл гүлүм ай аттуу чыгармасы. Кызыл гүлүм ай, кызыктырдың ай, аппак гүлүм ай, алга сүйүм ай. Бул аптада жогорулап 5-орунда баары эми башталат, ийгиликтер алдыда. Баары эми башталат, унутпа, буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа. Сүйүүнү кимдер гана ырдабаган, сүйүүдөн кимдер гана кыйналбаган демекчи, баарыңыздарга тунук махабат каалайбыз. Мына ошондой тунук махабатын даңазалап ырдаган Омар жүрөгүм менин аттуу чыгармасы менен сынактын 4-чү тизмегинде. Жүрөгүм менин ла 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 ла. Түштүк кызым карындашым Садаго деп түштүктүк карындашына ыр сынган Аваз Акимов бул аптада сынактын 3-чү тизмегинде. Түштүк кызы карындашым Садаго, карындашым Садаго, Садага сен. Ал эми биздин катарыбызга жаңы эле кошулган таланттуу ырчы мырза Данияр Эрматов көңүлүмдөн калдың аттуу чыгармасы менен супер хиттин тизмегинен 2-орунду багындырды. Ыйласа да жүрөгүм амал жок, сени унутамын. Оюн кылган ал сүйүң жалган жок, сени унутамын, сени унутамын. Бул аптада биринчиликти Коштошуу деген кайгылуу чыгармасы менен Ильяз Абдыразаков багындырып, супер хиттин сап башында. Эскерте кетсек, Ильяз 2-чи жолу жеңишке ээ болду. Сыйлуу тизмеге кирүүсү толук ыктымал. Андыктан добуш бериңиздер, колдоңуздар. Көрүшкөнчө.